Көкөтөйдүн ашынан үзүндү. Эй кызылкый кезеңдин кымбатыман кымпыйып көрүнүп калган кез экен. Кыйноого түшүп кыргыздар бөлүнүп калган кез экен. Кайнаган калың Кытайга каматып салган кез экен. Көкөтөйдүн кемеге кара Кытай Манжуга талатып салган кез экен. Манастап чуу тартып 40 чоро кирип барганда Аулан кошо юрдунан турбаганын карачы. Арстан Манас барганда атасын көргөн баладай ыйлаганын карачы. Ошондо акырын сүйлөп Бекташтай алдай көлүм укчуңа деп баштайт. Көкөтөйдүн кызыгаш көргөнү келген экенбиз. Таланып кара Кытайга Манас өлгөнү келген экенбиз. Кара Кытай Манжунун албан түрлүү эри бар. Алакандай кыргыздан ала албай жүргөн кеги бар. Бейпайды салып булашта бет алышар жери бар. Чатакташпай чырдашпай дегенине көнөлү. Маникер тартуу берели ат менен алдап салалы. Айланайын Манасын булардын амалынмын деп табалы. Муну угуп Манастын кары чыгып бетинен, чары чыгып көзүнөн. Ошондо кошойгоң айтыба турганы көрпөгүм күндөй турганда өлүктү кантип берейин. Күчөгөн экен бугапыр бүгүн күрпүлдөшүп көрөйүн. Айдыңым айдай турганда аргамак кантип берейин. Алжыган экен бугапыр бүгүн алып урушуп көрөйүн. Атпай кыргыз журт үчүн ажалым жетсең өлөйүн. Жигит бири колдосо жинийганын төгөйүн. Качкыла барың жолумдан калмакты беттеп келейин. Бул ажылдаган капырды мен бүгүн капканын жерге төгөйүн. Деп каарды Манас салганда калмак менен Манас чатакташып калганда казандан этти талатып көп калмакка сабатып. Бай мырза келди кам болуп бүткөн бою чаң болуп. Көкөтөйгө аңгаңаш кылдык Манас. Көбүрөөк азап иш кылдык Манас. Кара Кытай Манжулар этти талап отурду. Чабамын деп журтумду өзүңдү байлап алат бей Манас. Алда азапты башка да салат бей Манас. Бай мырзаны көргөндө журт ыйлап келгендей бугордукту